буга чейин Жанар Кубанычевич дагы выступление жасаган. Ушул кичинекей Егор деген бала боюнча. Чынын айтсам, бул маселени комитеттен да көтөргөнбүз, бирок комитетте көтөргөндө мен ушул иштин кагаздарын окубаганмын. Анан толук ушул иштин кагаздары менен таанышкандан кийин дагы эле ыйлагым келип атат. Эмне үчүн? Анткени Самаркин деген мырза, конечно же, өзүнүн винасын алган жок, бирок баланын черепно-мозговой травмасы бар. Андан сырткары ушул чочогу да кезилген экен, көптөгөн травмалар, аябай көп. Гнойный инфекциялар да болуп кетиптир. Анан именно больницага алып келгенде ал баланын видеосу дагы бар. Толук бүт экспертизалар бар. Башында болгон экспертизанын заключениясы боюнча это тяжелая травма. Черепно-мозговая травма, там череп сломан. Бирок аягында ушул өкүм чыккандан кийин ал жерде легкий вред здоровью деп жазылып турат да. Анан айланып баратып, башында тяжелый болуп, аягында легкий болгон үчүн ушул адам деп айтканга дагы ушул язык не повернется. Бүгүнкү күндө бошотулган. Ушул сот, жогорку соттагы пресс-конференция өткөзүп айтышты, бул мыйзамдуу деп. Ооба, мыйзамда жазылган. Эгерде ушул истязание болсо дагы, изнасилование болсо дагы тилекке каршы адамдын мыйзам боюнча пробацияга чыккан мүмкүнчүлүгү бар. Бирок кандай дейсиз? Андай адам биздин арабызда жүрүп, башка бирөөгө дагы ушундай жасай алат да. Тем более кичинекей балага колу көтөрүлсө. Менде бир сураныч бар, тилекке каршы ушул именно черепно-мозговая травма отдельно башка ишке, отдельный производствого чыгарылган экен. Ушул именно отдельно черепной мозговой травманы аягына чейин доследованияга жиберип, бул ишти до конца жакшылап караш керек. Анткени ушул следовательдерди дагы отдельный следствияга чыгарып, бул ишти дагы эле бүтүрө элек экен да. Анткени непонятно, кто это сделал деп. Естественно, эч ким моюнуна алган жок. Бирок ушул ген прокуратурага кайрылам, ушул материалдарды карап, именно перелом черепно-мозговой травму деп, перелом костей мозга деп, кайра отдельный производствого чыгарып, аягына чейин жеткирбесек болбойт. Анткени мындай мыкачы, мындай зөөкүр биздин арабызда жүрбөш керек. Ушундай кичинекей баланы ушуга жеткирип, андай болбош керек.